2024-жылдын 15-19 май күндөрү Өзбекстан Республикасынын Нукус шаарында таяк тартыш боюнча Азия чемпионаты болуп өттү. Ага Баткен шаарынан спортчу Кумар Жунусов да катышып, оор салмактагы эркектер арасында экинчи орунду багындырып, күмүш медаль тагынды. Спортчуну жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана спорт сүйүүчүлөрү тосуп алып, жеңиши менен куттуктады. Спорттун грек-рим, кол күрөш жана таяк тартыш боюнча чемпиону Кумар Жунусовду Баткен шаарынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана кесиптештери тосуп алышты. Спортчу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Баткен облусу боюнча атайын операциялык кызматында эмгектенет. Баткен областында атайын операция отряды атайын багыттагы полктун атын чыгарасында сага чоң ишеним көрсөтөт. Жетекчиликтер дагы куттуктап айтышты. Өзү кураматынан. Азыр бүгүнкү бир жакшы иш-чаранын алкагында турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстан Республикасынын Нукус шаарында Азиялык чемпионат болуп өттү. Бул жерде таяк тартыш оюну боюнча ушул биздин Баткен шаарынын тургуну 125+ салмак өлчөмүндө ушул экинчи орунду алып, Азия чемпионунун экинчи орунду алып, байгелүү орунду ээлеп келди. Кумар өзү ар тараптуу спортчу. Бул жашынан грек-рим күрөш менен машыккан. Анан ал ошол студенттер арасында универсиадада грек-рим күрөш боюнча Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, кол күрөш боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону. Мана азыр эми таяк тартыш боюнча дагы Кыргызстандын чемпиону аталып, жалпы Кыргызстандын курама командасы менен Өзбекстанда өткөн Азия чемпионатына катышып, байгелүү күмүш медалын жеңип келди. Ошондой эле бул Кумар Баткен шаарында ушул кол күрөш, таяк тартыш, гир көтөрүү спортторун жайылтууда анын ролу өтө чоң. Дайыма ушул жаштарды спортко үндөп, анан Баткен шаарында өткөн спорттук иш-чараларга, ошондой эле Баткен шаарында өткөн коомдук иштерге актив катышкан жигит. Буюрса дагы келечекте жакшы ийгиликтер жаратат деген чоң ишеничтебиз. Жунусов Кумарбек, Кыргызстан. И чемпион этого весового категории Исеткулов. Белгилей кетсек, спортчу 2024-жылдын 15-19 май күндөрү болуп өткөн Өзбекстан Республикасынын Нукус шаарында таяк тартыш боюнча Азия чемпионатына катышып, байгелүү күмүш медалга ээ болду. Тагыраагы эркектер арасында 125 килограммдан жогорку салмакта катышып, экинчи орунду багындырды. Ошол Кыргызстандын өздүк курама командасына кошулуш аябай кыйын болду. Ушул Кыргызстан чемпионатына барып биринчи орунду алыш керек болду. Барып Алла насип кылган экен, барып алдык. Анан чемпионат, Азия чемпионат мери көчмөндөргө бардыгына жолдомону беришти. Анан биринчи эле мелдешим чемпионат Азиядан башталды. Азия бул Өзбекстан мамлекетинде Каракалпакстан облусунун Нукус шаарында болду. Мен 125+ салмакта катыштым. Ошол салмакта Алла насип кылып, ошо экинчи орунду Азиянын призеры болуп багындырдык да. Ошол негизи спорт комитет дайыма колдоп келет. Спорт комитет тарабынан дайыма эле спорттун кайсы түрү болбосун барып катышып турабыз. Спорттун ушул кол күрөштөрү, кыргыз күрөштөн, ушул бардык эле спорттордон таяк тартыш, ушулар боюнча спорт комитет тарабынан жакшы көзөмөлдөр, жакшы немелер каралат негизи. Анан бул чемпионаттан келип ушунчалык курсанчылыгыма бөлгөн жетекчилерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Булардын уюштурганына мен курсанмын. Мындан дагы ийгиликтерди жаратканга аракет кылам. Третье место Баянтут Эрдентунья, Монголия. Второе место Абдунабиева Шерин, Узбекистан. Жалпысынан аталган мелдешке 8 мамлекет катышкан. Анын ичинен Баткен облусунун аймагынан да 2 спортчу катышып, алтын жана күмүш медалдарынын ээси болушту. Эркектер арасынан Кумар Жунусов, ал эми кыз келиндер арасында 85 килограммдан жогорку салмакта Дилдора Рахманова биринчи орунду багындырып, Азия чемпиону аталды. Кондуз Жоробекова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.